Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өттү. Кандай документтерге кол коюлду? Судьялар кеңеши бир катар сотторду мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча президентке сунуш киргизди. Жумуштан алынуучу Фемида кызматкерлери кимдер? Баткенде 32 мечит жана 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Бишкек шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кеңешинин жыйыны болуп өттү. Ага КМШнын курамына кирген өлкөлөрдүн мамлекет башчылары катышты. Жыйындын жүрүшүндө биргелешкен ишмердүүлүктү жогорулатуу, интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө багытталган маселелер талкууланды. Аны менен катар көп тараптуу кызматташтыкты камтыган бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Белгилей кетсек, атылган жыйынга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров төрагалык кылды. Мына ушундай жамгырлуу аба ырайында президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин президенттеринин кеңешинин жыйыны Аларча резиденциясында өтүү алдында турат. Барыңыздарга маалым болгондой, аталган саммитке катышуу үчүн кечээ күнү Беларусь жана Азербайжандын президенттери Кыргызстанга келген болчу. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин да расмий сапары менен келген. Ал эми бүгүн Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, ошол эле учурда Түркмөнстандын президенти Сардар Бердумухамедов дагы өлкөгө келишти. Аларды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Саналуу мүнөттөрдөн соң өлкө башчылары резиденцияда чогулушат. Садыр Жапаров мамлекет башчыларын Конгресс холдон тосуп алды. Биргелешип сүрөткө түшүү аяктагандан кийин КМШ кеңешинин чакан курамдагы жыйыны башталды. Жыйындын жүрүшүндө КМШга мүчө мамлекеттердин лидерлери сөз сүйлөп, анда Садыр Жапаров Кыргызстан аталган уюмга төрагалык кылуу мезгилинде биргелешкен ишмердүүлүктү жогорулатууга, шериктештиктин мейкиндигинде интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө, чечимдерди кабыл алуу жана ишке ашыруу процессине мүчө мамлекеттерди активдүү тартууга аракеттенгенин белгиледи. В июне этого года на Үстүбүздөгү жылдын июнь айында Сочи шаарында өткөн КМШ өкмөт башчылар кеңешинде экономика жаатындагы стратегиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин соодасы, инвестицияларды түзүү жана ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлганын баса бергилегим келет. Мен бул макулдашууну абдан маанилүү деп эсептейм жана анын Кыргызстан уюмга төрагалык кылган мезгилде кабыл алынганы биз үчүн жагымдуу болду. Бардык тармактык жана тармактык аралык кызматташуу органдары энергетика, транспорт, айыл чарбасы, машина куруу, билим берүү жана башка тармактарды өнүктүрүү боюнча биргелешкен программаларды иштеп чыгып жатышат. Приятно, что это случилось в период нашего председательства. Аны менен катар өлкө лидерлери гуманитардык өнөктөштүк, коопсуздукту камсыз кылуу жана башка кызматташтык аспектилерине да токтолушту. Мындан тышкары КМШда 2023 жыл орус тилинин жылы деп жарыяланганы маалымдалды. Андан соң КМШ мамлекет башчыларынын кеңейтилген курамдагы жыйыны орун алды. Анда аталган саммитке 2024 жылы төрагалык кыла турчу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин төрагалыктын концепциясын, ошондой эле экономикалык, укук коргоо, маданий, гуманитардык жана башка кээ бир тармактар боюнча деталдуу иш-чаралардын планы даярдалганын белгиледи. Естественно, придаем большое значение. Албетте, биз өнөктөштөр менен маданий гуманитардык байланыштарды кеңейтүү, саламаттыкты сактоо, илим, билим берүү жана спорт жаатында кызматташууга чоң маани беребиз. Биздин жалпы өткөнүбүздүн эстелигин сактоо жана тарыхты бурмалоо жана нацизмди даңазалоо аракеттерине каршы туруу үчүн макулдашылган кадамдарды жасоо маанилүү деп эсептейбиз. Истории и героизации нацизма. Мамлекет башчылары өлкөлөр ортосундагы ынак мамиле жана кызматташуу деңгээли мындан арыда жогорулай тургандыгын маалымдашты. Андыктан жыйындын жыйынтыгы менен бир катар маанилүү документтерге кол коюлду.
Белгилей кетсек, КМШ мамлекет башчыларынын жыйыны чоң саясий мааниге масштабтуу иш-чара болуп саналат. Андыктан коомчулукка аталган саммиттин жыйынтыгын жана кабыл алынган чечимдерди ачык чалдырып берүү максатында 400гө чукул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чогулушкан. Алар атайын уюштурулган пресс-борбордо иш алып барышууда. Бишкек бул саммитке өтө жогору деңгейде дайындалыпты. Әсіресе қауіпсіздікке ерекше мән берген. Көшелерде полиция қызметкерлерін көп екенін байқадық. Белгілі бір көшелер жабылған, мектептер онлайн оқуға көшірілген естідік. Сол сияқты мұның барлығы енді осы саммиттің салмағын көрсетеді ғой. Менің білуімше бір қатар құжатқа қол қойылады. Ал ол құжаттар біздің мына ТМД елдері арасында бейбіт, ынтымақты, достыққа негізделген қарым-қатынасты тереңірек өңілте береді деп ойлаймын. Белгилей кетсек, саммиттин алкагында президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигин өнүктүрүүгө, достукту, ынак коңушулук жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымы үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди КМШнын ардак белгиси менен сыйлады. Yana bir marta katta rahmat sizlarga. Спасибо вам большое. Кыргызстандын төрагалыгы астында өткөн КМШ мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынтыгы боюнча президент Садыр Жапаров менен КМШнын башкы катчысы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө билдирүү жасады. Эске салсак, КМШнын курамына Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахман КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынынын алкагында жолугушту. Эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик кызматташтыгын, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашканы маалым болду. Ошондой эле алар аймактык жана эл аралык күн тартиби КМШ жыйыны боюнча пикир алмашты. Өлкө башчылар ушул жылдын 14-сентябрында Тажикстандын Душанбе шаарында жолугушкан. 12 октябрь судьялар кеңеши баяндамаларды угуп, тартип комиссиясынын корутундусун талкуулап, бир катар чечимдерди кабыл алды. Жогорку соттон билдиришкендей, отурумдун жыйынтыгында судьялар кеңешинин чечими менен төмөнкү судьялардын мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентине сунуштар киргизилди. Байзаков, Жамангулов, Алгожоев, Алыбаев, Токтомаматов, Сарыбаев жана Мойдунов. 6 судьяга карата 4 сунуш боюнча баш тартылып, бир даттанууну кароо кийинки отурумга калтырылды. Белгилей кетсек, мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу 4 жана тартиптик жаза берүү тууралуу бир сунушту Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков киргизген. Эскерте кетсек, буга чейин Замирбек Базарбеков судьялар кеңешине Фемида кызматкерлерине карата рекордтук сандагы сунуштарды киргизгени маалымдалган. Күрөш Федерациясынын грек-рим түрүн көзөмөлдөгөн вице-президенти Ахрор Иминов соттун чечими менен камакка алынды. Соттун басма сөз кызматынан билдиришкендей, Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун 12 октябрындагы токтому менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкы башкармалыгынын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырылып, ушул жылдын 4-декабрына чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Эскерте кетсек, УКМК Иминовду кылмыш жаза кодексинин 261 экинчи бөлүм уюшкан топ түзүү жыяга катышуу менен Камча Санбектин уюшкан кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Баткенде 32 мечит жана 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Диний чөйрөдө алдын алуу профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү боюнча атайын мекемелер аралык жумушчу топ түзүлүп, диний объектилердин ишмердүүлүгү текшерилген. Натыйжада Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузгандыгы, архитектуралык курулуш, санитардык эпидемиологиялык нормаларды жана өрт коопсуздугунун талаптары сакталбаганы себеп болгон. Баткенде 37 диний имараттын жабылышына мыйзам талаптарынын бузулушу себеп болгон. Мында кызыл тилкеге курулуп калган, санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактабаган жана өрт коопсуздугуна жооп бербеген мечиттер диний окуу жайлар ишмердүүлүгүн токтотту. Булардын баары намаз окуган жарандардын коопсуздугу үчүн жасалганын облустук казыяттан билдирди. Кооптуу учурлары болсо ошолорду эскертти.
МЧС тарабынан, СЭС, санэпидстанция тарабынан, РЕС тарабынан туура эмес зымдар, мисалы мына кыш учуру, мында өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө баягы кырсыктар мына электр зымдарынан келип чыгып, баягы үй өрттөнүп кетиптир, башка дегендер көп угуп жүрөбүз го. Мына ошол сыяктуу мечиттер дагы ушундай өрттөнүп кетпесин, МЧС талаптары дагы ошол сыяктуу нерселерге акт түзүлдү да. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндө 2 диний имарат жабылган. Алардын арасына араб демөөрчүлөрү тарабынан жакында эле курулган мечит да киргизилген. Анын жабылышына имараттын чатырындагы жыгач тирөөчтөрүнө атайын өрткө каршы суюктук сүртүлбөгөнү себеп болгон. Бул кемчиликти жоюуга 120 000 сом керектелет. Мындай талапка айыл өкмөтүнүн имараты жооп бербесе да, авариялык абалда иштеп жатат. Бул имаратыбыз өзү аварийный состоянияда. Көп жерлерде жок да, эми өзүбүздүн жеке үйлөрдө да жок. Мен ойлоп коюм, ушу пожарный ишкананын өзүнүкү кандай билбейм, бирок мен айттым, о красканы краскаласа күйбөй калабы, ошундай кар муздай күйбөй эле туруп калабы десем, жок, күйөт, жай күйөт депти. Эми бардык нерсе Алладан. Жабылган мечиттердин 25-и кызыл тилкеге курулуп калган. Облустук казыят диний имараттардын ишинин токтотулушу убактылуу экенин билдирди. Эгерде тиешелүү кемчиликтер толукталса, кайрадан иштей баштайт. Учурда каттоодон өтпөгөн мечиттердин иш кагаздарын толуктоо аракеттери жүрүп жатыптыр. Биротоло эмес, убактылуу гана, убактылуу Кудай буйрса ошол баягы кемчиликтер, белгиленген кемчиликтер жоюлганга чейин эле. Эгер качан мына бүгүн мисалы Лейлекте бир мечитибиз кайра ачылды, анткени кемчилиги кече эле жоюлду да. Анткени бул кемчилик ошол учурда жанагыдай бир кагаздар болбой калган, алынган, кайра барып ачылган деген сөз да. Мекемелер аралык комиссиянын мындай чечими дин кызматкерлери үчүн кыска аралыкта жасай турган түйшүк жаратты. Иш кагаздарын толуктоо, коопсуздук талаптарына шайкеш келтирүү үчүн аз эмес акча каражаты талап кылынат. Бул мечит имамдары үчүн коомчулуктун же болбосо демөөрчүлөрдүн колдоосуна муктаждык жаралды. Мемлекет тараптан, казыят тараптан өтө көп эскертүү берилди. Бул кичине бир акча менен бүткөндүгү байланыштуу акча жок болуп, убагында документтер бүтпөй калып, энди биз кичине неме болуп турабыз, ошону бүтүрө албай убагында жетишпей калдык, жаңы жабылган мечиттер. Энди буга дагы биз суранабыз, кичине бизге убакыт коюп бериш керек. Эртең 15-ноябрга чейин эскертүү берип кетти, бирок 15-ноябрга чейин эмес, көбүрөөк убакыт бериш керек. Себеби биз акча табышыбыз керек, буяктан сураштырышыбыз керек. Баткен облусунун аймагында жалпы 535 мечит, 16 диний окуу жайы бар. Облус тургундарынын 90%-ы мусулманчылыкты карманат. Коомчулук мекемелер аралык комиссия диний имараттарды текшергенге жараша, авариялык абалдагы социалдык объектилерге да көңүл бурушу керектигин белгилешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психологиялык ден соолук күнү. Бул күнгө карата чек арада аттуу фото көргөзмө өтүп жатат. Сүрөттөгү негизги каармандар коркуу, тынчсыздануу сезимдерин баштан кечирген Баткен облусунун чек арага жакын жашаган жашоочулары. Көргөзмөдө алардын өткөн кайгылуу окуялардан кийинки күнүмдүк жашоосу, стресстен арылып, психологиялык туруктуулугун көрсөтүүгө аракеттенишкен. Тынчсыздануу, көндүм, кайгы муң менен аралашкан элеттеги күнүмдүк жашоо турмуш. Бул сүрөттөгү каармандар алыскы Баткен жергесиндеги чек арага жакын Максат айылынын жашоочулары. Айылда күнүмдүк жашоо кадимкидей уланып жаткан менен адамдардын көңүлү тынч эмес, тынчсыздануу, коркуу сезими менен күн өткөрүшөт. Учурда абал туруктуу болсо да, өткөн кайгылуу окуялар али күнгө чейин жарандардын көңүлүндө турат. Бул окуялар алардын психологиялык абалына өзүнүн терс таасирин тийгизгени талашсыз. Бул үй дагы жөнөкөй үй эмес. Бул жакта байкадыңыздар болуш керек. Бул октордун мындайча айтканда издери. Октордун издери. Бул Баткенде айрыкча ошол чек арада жайгашкан үйлөрдүн бардыгынан эле көрсөк болот. Биз мисалы ошол коомчулукка сабактарды өткөндө биз алардын кээде үйлөрүнө кирип өтүп калабыз, кээде бактарга барып өтүп калабыз. Ошондо үйгө киргенде байкайбыз да сразу.
Бул үйлөрүнүн дубалдары ушундай тешилген, же болбосо занавескалары тешилген, төшөктөрү тешилген. Бул күнүмдүк эле нерсе. Бул максат айылындагы, анан башка ошо чек арада жайгашкан адамдар үчүн бул нормалдуу эле, күнүмдүк эле нерсе болсо, көрүнүш. Ооба. Чек арада аттуу көргөзмө 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психологиялык ден соолук күнүнө карата көрсөтүлүп жатат. Анын негизги максаты коомчулуктун ичинде психикалык жана эмоционалдык бакубаттуулуктун, өз ара колдоонун жана жардамдын маанилүүлүгүн көрсөтүү. Мына ушуга байланыштуу чек арачы калктын кайгысы жана кубанычы, алардын психологиялык туруктуулугу, стресс менен күрөшкөнү, өжөрлүгү коомчулуктун назарына коюлууда. Сүрөттөрдүн баары чек арадагы айылдарында тартылган. Белгиликтүү фотограф Гулиза Урустамбек кызы менен биз болсо ошо 16 айылдарда психологиялык жардам берип жүрөбүз. Ошондуктан эң негизги максаты бул 10 октябрда эл аралык психикалык күн болуп жүрөт. Ошо иш-чара байланыштуу биз бул фото көргөзмөнү уюштурдук. Бул конфликттен кийин элдердин абалы өтө оор болчу. Алар өтө тынчсыздануу, айрыкча жаш балдар түндө сийип коюп стресстен. Анан мектепке эч кандай концентрация жок сабакка. Бардыгы мисалы уже алдыга койгон максаттары жок. Анткени күнүмдүк жашоо менен жашап калдык дешет да. Ошо психологиялык окутууларды өткөрүп келдик. Башында мен айткандай эле алардын абалы оорураак болчу. Азыркы күндө бир аз стабилдешип калды. Бирок элдердин арасында дагы эле баягы ушактар, дагы башталып кетет экен конфликт, дагы уруш болот экен. Ошондой ушактар жүрүп келет, паника болуп атат. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун адистери кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган жарандарга психологиялык жардамын көрсөтүп келишет. Аларды стресстен арылтуу, моралдык колдоо көрсөтүү менен мындагы элдин турмушун башкаларга мисал кылып көрсөтүү. Чек арада аттуу фото көргөзмө Улуттук тарых музейинде 15 октябрга чейин көрсөтүлөт. Көргөзмө ар бир адамга Баткен облусунун тургундарынын сезимдер жана окуялар дүйнөсүнө сүңгүүгө мүмкүнчүлүк берет. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахматуулу, регион, Бишкек. Ош мамлекеттик университетинин базасында Кыргызстан менен Россия ректорунун 3-чү форуму өттү. Иш-чарага эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын 100дөн ашык ректорлары менен профилдик министрликтердин жетекчилери катышты. Жолугушуулар Кыргызстан менен Россиянын билим берүү жана илим жаатындагы кызматташуусунун негизги багыттарын талкуулоо. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын билим берүү системасын Евразия интеграциясынын алкагында даярдоо максатында уюштурулду. Белгилей кетсек, форум алгачкы ирет 2019-жылы Бишкекте өткөн. Экинчи форум 2022 жылдын 8-июнунда Екатеринбургдагы Борис Ельцин атындагы Урал Федералдык университетинин базасында уюштурулган. Урал Федералдык университетинин эл аралык байланыш боюнча проректору Сергей Тушин окуу жайлар ортосунда тыгыз кызматташуу жүрүп жатканын айтты. СССРдин баатыры Тукубай Тайгараевке быйыл 100 жыл. Баатыр Созак районунда төрөлүп, 19 жашында майданга аттанып, баатырларча курман болгон. Анын энеси жашаган үйүндө Союз учурунда музей уюштурулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Баатырга жана энесине таандык 100дөн ашык экспонат сакталган музей тууралуу кийинки материалда кеп болот. Союз учурунан бери 100дөн ашык экспонатты сактап келген бул жай СССРдин баатыры Тукубай Тайгараевдин үй музейи. Ал Сузак районуна караштуу Кедеярык айылында жайгашып, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. 2 бөлмөлүү музейде баатырдын документтери жана сүрөттөрү, энеси Лайли Кокуеванын колдонгон буюмдары сакталган. Тукубай Тайгара уулу 1923 жылы Кедеярык айылында жарык дүйнөгө келип, 1942 жылы Советтик армияга чакырылган. 1944 жылы Латвия мамлекетинде душманга 10 куралдашы менен каршы чыгып, ошол жерден баатырларча курман болгон. Командири ошол жарадар болуп калган. Ошонун айтымы менен 11 неменин баатырдыгы бардыгына өлгөндөн берген буларга. Ошол кишинин айтымы менен болгонда булар баатыр, Советтер Союзунун баатыры деп наам алышкан. Тукубай Тайгара уулуна баатыр наамы берилген соң, совхоз тарабынан энеси Лайли Кокуевага 4 бөлмөлүү үй салынган. Кокуева 1967 жылы көз жумган. Кийин 75 жылы баатырдын үйү музейге айланган.
Ошол учурдан тарта музейде Өктөм Мамырова көп жыл иштеген. Баягы Батырдын үйү музей кылайлы деп анан музейге чечип, элдер өздөрү жанагы бир тууган тагасынын кызы көбүнчө чуркап жүрүп, Бабаева Фазилат деген эжеке. Ошо чуркап жүрүп, оштон ар жерден документ кылышы, анан документтерин чогултуп, анан өзүнүн үй буюмдарын жана көрсөткөн бир комнатка кемпирдин кармагандарын коюп, кийин анан бул классташтарын сүрөттөрүн чыгардык, жердештеринин сүрөттөрүн баарын анан ошондон чогултканбыз кызым. Музейдин жаңы доору 2005 жылдан башталган. Ошол кезде айылдагы эр жигиттердин демилгеси жана жергиликтүүлөрдүн колдоосу менен музей үчүн жаңы имарат салынган. Азыркы күндө музейге баш баккандардын катары суюлганы менен кадам салгандар бар. Студенттер көп эле неме быйыл эле келип калды. Буга чейин келбейт эле. Эми Кудай кааласа келип калышат. Окуучулар май айында көп келишет. Каникул маалында. Май айынан баштап келишет. Быйыл Москвалык балдар, бай жаш балдар неме чоң ата чоң элетине келгендер аябай көп келишти. Кызыгышып кандай болот деп немелер биографиясын сураганы. Быйыл Тукубай Тайгараевдин 100 жылдыгы 9 майда белгиленген. Баатырдын Жалал-Абад шаарынын кире беришиндеги эстелигине гүл коюлуп, эскерүү иш чарасы өткөрүлгөн. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Республикасы көчөсүнүн 450 метр аралыгына жөө адамдар басуучу жол курулуп пайдаланууга берилди. Каржылоо жергиликтүү бюджеттен каралып, курулушту шаардык жол башкармалыгы ишке ашырды. Ушул тапта каланын Курманбек Бекмамат Осмонов, Даниэлбек Малашев көчөлөрүндө да тротуар куруу иштери жүрүүдө. Жалпысынан алганда 2023 жылы Жалал-Абад шаарында 20 чакырым жолго асфальт төшөө, 13 чакырым аралыкка тротуар куруу пландалган. Кыргыз Республикасы көчөсүндөгү тротуардын курулган тротуар Бекмамат Осмоновдон Манас көчөсүнө чейинки 450 метр жери, ширинасы 2 метр. Бүгүнкү күндөрү биз пайдаланууга бердик асфальтын басып. Андан сырткары биз азыр Курманбек көчөсүндө асфальт төшөө жумуштары жүрүп атат. Андан сырткары Бекмамат Осмонова көчөсүнүн эки тарабында тротуар. Быйылкы жылда бизге шаардык бюджет эсебинен бизге 13 километр тротуар басууга бекитилген. Чаткалда 1,17 миллион долларга 2 кар көчкү станциясы ишке кирди. Бул тууралуу президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Станцияларды орнотуу Кыргыз Республикасында тобокелдиктерди комплекстүү башкаруу жана Борбордук Азияда регионалдык кызматташуу боюнча потенциалды чыңдоо долбоорунун алкагында Япониянын колдоосунда ишке ашырылды. Станциялар реалдуу убакыт режимде так маалымат берип, калктык кар көчкү коркунучу тууралуу алдын ала кабардар кылып турат. Бул калктын коопсуздугун жакшыртат деп айтылат маалыматта. Демилге Япония аркылуу Борбордук Азия аймагында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча чараларды ишке ашырууга, анын ичинде Жалал-Абад жана Нарын облустарында кар көчкүнүн мониторингинин 3 станциясын түзүүгө колдоо көрсөтүү максатында ишке ашырылган. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү уласын, саламатта туруңуздар.